Саламатсыздарбы? Каналыма кош келипсиздер. Келгиле бүгүн ушундай белгилүү 3 стакан тортун жасап көрөбүз. Алгачкы жолу жасамакчымын. Анда эмесе видеону чейин бирге болуңуздар. Алгач 2 жумуртканы идишке чегип алабыз. Андан соң дароо эле 1 стакан шекерди салып, бенчик менен бир аз көбүрүп чыкканга чейин чалып алабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, бул торт миксерсиз жана таразасыз жасалат экен. Бир аз чалып алгандан кийин дароо эле кефир, же болбосо айранды куюп алабыз. Андан соң суу, май баардыгын жакшылап аралаштыргандан кийин бир кашык соданы салабыз. Сода кефир менен аралашкандан кийин реакция жүрүп, бир аз көбүрөт. Андан кийин дароо эле унду ээлеп баштайбыз. 2-3кө бөлүп ээлеп алабыз. Баардыгын жакшылап аралаштырып бүткөн соң эң акыркы азы какаону кошобуз. Аны дагы сөзсүз түрдө ээлешибиз керек. Мен ушундай Рахат фирмасынын какаосун колдоном, мага абдан жагат. Камырыбыз даяр болду. Эми формабызды дайындап алабыз. Менин формамдын диаметри 20 см. Астын ушундай фольга менен төшөп алдым. 170 градуста 40 мүнөт аралыгында бышырып алабыз. Даяр болгонун ушундай таякча менен сайып көрөбүз. Эгерде таякча кургак чыкса, анда бисквитибиз даяр болгон болот. Формадан акырын чыгарып алабыз дагы. Бир азга муздатып коебуз. Эми кремин даярдап алсак, бизге болгону каймак жана вареная сгущенка керектелет. Меники сметана, дүкөндөгү эле 20%. Экөөнү венчик менен эле жакшылап аралаштырып алабыз жана бир азга холодильникке салып коебуз. Бисквиттин дөмпөк жерин кесип таштайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй, меники жалпак жана дөмпөк жери өтө көп болуп калды. Ошентсе дагы ичке кылып 3 кош кесип алдым. Тарелканын астына бир аз кремден сүйкөбүз дагы тортубузду чогултуп баштайбыз. Бул торт эч кандай пропитканы талап кылбайт экен. Бисквиттин дөмпөк жерин крошка кылып, үстүнө жана капталдарына сепкенге алып коебуз. Эми жыйынтыктап айта берсем, бул торт мен үчүн өтө эле жапыз болду, бирок салмагы 1,5 килограммга жетти. Баасы дагы өтө арзан, жеткиликтүү азыктардан жасалды, таразасыз, миксерсиз. Ал эми даамын айтсак, мага абдан жакты, өтө жумшак. Ушул шоколаддуу бисквиттер крем менен өтө сонун айкалышат экен. Дүкөндөгү тортордон дагы өтүп кетти деп айтсам болот. Албетте декорун кичине бир аз окшоштура алган жокмун, бирок өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша кооздоп алсаңыздар болот. 2 саат тургандан кийин ушундай болду. Негизи минимум 4 саат, 6 саат калтырып койсоңуздар өтө жумшак, ушундай ооздо эриген торт болуп келип чыгат. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Көбү мактаган бул 3 стакан торту чындыгында 5 деген баага татыктуу экен деп айтмакчымын. Эгерде бул рецепт жаккан болсо, видеого лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар.